Даарат намаздын ачкычы. Дааратсыз намаз окуганга болбойт. Даарат алууну баштаган кишинин денеси ар кандай булганыштардан таза болушу зарыл. Кээ бир учурларда дененин таза болушу үчүн гусул алыш керек болот. Гусул алуу төмөнкү учурларда фарз болуп калат. Эки хатна мүчө бири-бирине бекинсе, ихтилам болсо, түшүркөсө, уйкудан ойгонгондо суу көрсө, аялдар айызы бүтүп таза болсо, төрөттөн кийин нифасы бүтүп таза болсо, ошондой эле каза болгон адамды гусул кылып жуундуруу тирүү адамдын мойнундагы важип. Эки айт намазы үчүн, жума намазын окуу үчүн, хадж учурунда Арафатка чыгуу үчүн жана ихрам байлоо үчүн гусул кылуу сүннөт. Гусулда 3 фарз бар. Биринчиси оозго суу алып чайкоо, экинчиси мурунга суу алып тазалоо, үчүнчүсү денеге толук бир да мүчөсүн калтырбастан суу жеткирүү. Чындыгында гусулсуз жүргөнгө такыр болбойт. Ошондуктан жунут болуп калганда сөзсүз гусул алуу шарт. Даарат алардан мурда муктаждыкка жараша инсан ажатканага кирип бошонуп алса жакшы болот. Ажатканага кирүүнү өз тартиби менен аткаруу зарыл. Кирерде баш кийимдүү болуу жакшы жана сөзсүз сол бут менен киребиз. Ал жактан мүмкүн болушунча тезирээк чыкканга аракет кылабыз. Бошонуп бүткөндөн соң булганыч болгон жерин сол кол менен даарат кагазды алып арчыгандан кийин суу менен сөзсүз жууш керек жана бул истинжа деп аталат. Ажатканадан чыкканда оң бут менен чыгабыз. Эми даарат алууга келдик. Даарат алуу фарз жана ыйык Куранда төмөнкүчө белгиленген. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Эй момундар, намазга турганыңарда жүзүңөрдү жана колуңарды чыканагына чейин жуугула. Башыңарга масых тарткыла. Тактап айтканда ным колуңар менен сылагыла. Жана буттарыңарды кызыл ашыктарына чейин жуугула. Ушул жогорудагы Курандын аятында белгиленгенге караганда, дааратта 4 фарз бар. Алар төмөнкүлөр. Биринчиси бетти чач өскөн жеринен ээктин астына, эки кулактын жумшагына чейин жуумак. Экинчиси эки колду чыканактары менен кошо жууш. Үчүнчүсү баштын 4/1 бөлүгүнө масхи тартуу. Төртүнчүсү эки бутту кызыл ашыгын кошо жуумак. Анда эмесе даарат алууга киришели. Эң алгач намаз окуу үчүн даарат алууга ниет кылган жакшы болот. Биринчи эле эки колду билерикке чейин жакшылап жуабыз. Мүмкүн болушунча даарат алып жатканда сууну ашыкча коротпогонго тырышуу зарыл. Манжалардын арасында жакшылап жууш керек. Андан кийин оң колго суу алып, оозубузду чайкайбыз. 3 жолу кайталасак сүннөткө ылайыктуу болот. Ушул жерден өзгөчө белгилей кетчү нерсе, эгерде мисвак бар болсо, анда тишти мисвак менен тазалоо аябай сооптуу. Фазаил Амали китебинде мисвак колдонуп даарат алуу 70 эсе сооптуу деп белгиленген. Андан кийин оң колго суу алып, мурдубузду чайкайбыз. Мурунду какканда сөзсүз сол кол менен таштайбыз жана муну 3 жолу кайталайбыз. Андан кийинкиси жүздү, бетти жуу. Мында даараттын биринчи фарзы аткарылат.
Башында оң колго суу алып жүзүбүзгө куябыз. Суу толук жетиш үчүн жышылайбыз. Мында да 3 жолу жубабыз. Андан кийин даараттын экинчи фарзы колубузду чыканагы менен кошо жууш. Биринчи оң колду жакшылап 3 жолу жуугандан соң, сол колубузду да жакшылап 3 жолу жубабыз. Даараттын андан кийинки фарзы башыбызга масхи тартуу. Ал үчүн оң колго суу алып, сол колго куябыз да баштын алдыңкы чеке бешене бөлүгүнөн артты көздөй тартабыз. Анан эки чекесинен алдын көздөй тартабыз. Сөмөйүбүз менен кулактын ичинен сыртын көздөй сыдырып, бармагыбыз менен кулактын артын тазалап коебуз. Мойнубуздагы күрө тамырдын тушуна манжалардын артын сүртүү сүннөт амалдан болуп эсептелет. Андан кийинки даараттын фарзы эки бутубузду кызыл ашыгы менен кошо жууш. Бутубузду жууган учурда сөзсүз сол колду иштетебиз. Биринчи оң бутту жакшылап манжалардын арасын да калтырбастан 3 жолу кайталап жуугандан соң, сол бутубузду ошондой эле жакшылап жуабыз. Мындан дагы бир белгилей кетчү нерсе, эгерде териден жасалган маасыбыз бар болгон болсо жана эртең менен даарат алганда бутубузду жууп кийген болсок, кийинки даарат алууда бутубузду жуубастан эле ошол маасынын үстүнөн колубузду суулап масих тартсак болот. Бул бизге суук болгон кыш мезгилинде даарат алуу үчүн болгон жеңилдик десек болот. Ошентип Кудай буйруса, даарат толук алынды.